11 декабрга карата күндү маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Активист Айбек Теңизбайды белгисиз кишилер кармап кетишти. 11 декабрдын таңында Кой Ташка Айбек Теңизбайдын апасы жашаган үйгө өздөрүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери деп тааныштырган белгисиз кишилер келип, активистти кармап кетишкен. Теңизбайдын жакындары бул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кызматкерлери болушу мүмкүн деп болжоп жатышат. Бирок мекемеден Айбек Теңизбай кармалганы же кармоонун себеби тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Айбек Теңизбай мурда президенттик аппаратта жана парламентте иштеген. Өзүнүн YouTube каналында кыргызстандык аркыл ишмерлер менен подкасттарды жарыялап келет. Подкасттарында түрдүү темалар боюнча сүйлөшөт жана анын ичинде кыргыз бийлиги куугунтукка алган жарандарга дагы пикирин билдирүүгө мүмкүнчүлүк берген. Мисалы, каналда укук коргоочу Рита Карасартова, оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаров, ашканадагы сүйлөшүүлөрүнөн кийин кармалган Темирлан Султанбеков менен дагы видео маектер жарыяланган. Андан тышкары, Айбек Теңизбай жарандык позициясын дагы так көрсөтүп келет. Бир күн мурда ал өлүм жазасын алып келүүнү четке каккан Конституциялык сотту колдогон пост чыгарган. Ага чейин бир нече жолу Бишкектин чок ортосунда курулуш жүргүзүп жаткан экс-мэр Нариман Тулеевди сындаган пикирин билдирген. Ошондой эле парламенттик шайлоо Курманбек Байкеев Кыргызстанда күч алган орус пропагандасы боюнча дагы жазган. Оппозициячыл саясатчы бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадумаров азаттыкка маек куруп, ноябрдын аягында өлкөдө бир катар саясатчылар жапырт башаламандыкка чектелип кармалганда, ал дагы ички иштер министрлигине суракка киргени боюнча комментарий берди. Мадумаровдун айтымында, ал 22 ноябрда имге суракка барган жана күбө катары суралган. Аны менен катар, саясаты ошол учурда массалык башаламандык уюштурууга шек саналып кармалгандар менен байланышы жок экенин баса белгилеген. Ал эми Мадумаровдун үйүн тинтүүдө $150 000 табылды деген аталыштагы саз тармакка тараган видео боюнча, саясатчы ал уунун батирин саткандагы акча экенин, аны милиция кызматкерлери далил зат катары алып кетишкенин айтып берди. Мен апасы батирин сатып, акчаны менин ортончу уулума таштап кеткен деп көрсөтүп бергем. Батирди сатуу боюнча келишимдин көчүрмөсүндө көрсөткөм. Менин уулума таандык болгон батир сатылып атат. Ал акчаны чоң олжо катары алып кетишкен, дейт Мадумаров. Эске салсак, саз тармакта Мадумаровдун үйүнөн $150 000 каражат табылып, ал каражаттын булагын көрсөтүп бере алган эмес деген таризде видео тараган болчу. Видеону ким таркатканы боюнча маалымат жок. Ал эми ички иштер министрлиги комментарий берген эмес. 22 ноябрда парламенттик шайлоону утурлай бир катар саясатчылардын үйүндө тинтүү жүрүп, Темирлан Султанбеков, Кадыр Атамбаев, Шайлообек Атазов, Урматбек Барыктабасов, Кубанычбек Кадыровторго бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча айып тагылган. Ошондой эле Финполдун мурдагы башчысы Сыймык Жапыкеев сурак берген. Укук коргоо органдары кармалгандардын үйүнөн курал-жарак, ок-дары, баңгизат, документтер, байланыш каражаттары, $150 000 акча табылганын маалымдашкан. Чектүүлөр айыптарды четке кагышкан. Жазаларды аткаруу кызматынан абактагы саясатчы Темирлан Султанбековдун карындашы Каныкей Султанбекованын арызына жооп берип, айтылгандар чындыкка дал келбейт деп билдиришти. Буга чейин Каныкей Султанбекова агасы 18 адам менен бир камерада жатканын, алар батпай 2 киши полго жатууга аргасыз экенин, арасында кургак учук менен ооругандар бар экенин Фейсбукка жазган болчу. Камерада оор кылмыштары бар адамдар отурат. Бул болсо атайын моралдык жана психологиялык басымга окшойт. Эң коркунучтуусу, мекеменин кызматкерлери Темирланга өзүң эле асынып өл деген сунуштарды айтып, эгер ошентсе, туугандарың менен партиялаштарыңды мындан ары камабайбыз деп айтып жатышыптыр, деп жазган Каныкей Султанбекова. Жазаларды аткаруу кызматынан бул дооматтарды четке кагып, абактагы абал Кыргызстандын мыйзам талаптарына шайкеш келет деп билдиришти. Кургак учук менен ооругандар менен отурат деген чындыкка шайкеш келбейт. Тизоменус бирде кандайдыр бир ооруга чалдыккандар кармалбайт. Анткени алар үчүн атайын 31 мекеме бар. Ошол жактан тийиштүү медициналык дарылоодон өтүшөт, деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле жак абактагылар мыйзамга ылайык адвокат алуу, жакындарына жолугуу, медициналык жардам алуу сыяктуу укуктар менен камсыздалганын баса белгилеген. Темирлан Султанбеков үстүбүздөгү жылдын 22 ноябрында бир катар саясатчылар менен катар бийликти күч менен басып алууга чакырыктар беренесинин негизинде кармалган болчу.